Мультимодалдык интеграцияланган окутуу ыкмасы. Интеграцияланган сезимдер аркылуу тил үйрөтүү методу. Мультимодалдык интеграцияланган окутуу ыкмасында көйгөйдү чечүү. Учурда кыргыз тилин үйрөтүүдө кимчиликтерди жана көйгөйлөрдү чечүүдө көрүп, тыңшап, сүйлөө методун колдонуу менен чечсек болот. Методдун артыкчылыктары: топтордогу балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыктап дидактикалык оюндарды, көнүгүү иштерди, аңгемелешүү, пикир алышуу, талкуу иштерин жүргүзүү зарыл. Балдарга тил үйрөтүүдө үй-бүлөнүн дагы ролу чоң. Себеби ата-энелер балдарын бала бакчада тарбияланып гана жатат дебестен, ар дайым балдарына үйрөнгөн нерселерин кунт коюп, угуп, өз учурунда мактап, туура эмес айтып жаткан болсо, акырын түшүндүрүп, уңдошу керек. Мындай эки тараптуу иш жүргүзүлбөсө, натыйжалуулук төмөнкү көрсөткүчтө болору шексиз. Мультимодалдык окутуунун теориялык негизи. Психолингвистика, бала психологиясы, практикалык педагогика жана коммуникативдик тил үйрөнүү менен тыгыз байланышта. Бул метод бала бакча жашындагы балдарга тилди эффективдүү жана кызыктуу үйрөтүүгө мүмкүндүк берет. Мультимодалдык окутуунун 5 принциби. Биринчи — интеграция. Көрүү, угуу, сүйлөө, кыймыл сыяктуу сезим каналдарын бирге колдонуу. Сүрөт көрүп, сөздү угуп, айтып, кыймыл менен көрсөтүү. Экинчи — активдүүлүк. Баланы окутууга жигердүү катышуусу. Баланын өз оозу менен сөздөрдү кайталоосу жана оюндарга катышуусу. Үчүнчү — тилди табигыйлык. Тилди табигый чөйрөдө оюн аркылуу үйрөнүү, жомок угуу, ролдук оюндарды сүйлөшүү. Төртүнчү — кайталанма жана бекемдөө. Ар кандай жолдор менен сөздөрдү, сүйлөмдөрдү кайталоо, бекемдөө. Сөздөрдү угуп, сүрөткө карап, кайра айтып берүү. Бешинчи — индивидуалдык. Ар бир баланын үйрөнүү стилин эске алуу менен визуалдык үйрөнүүгө сүрөттөр, аудиолор, кинестетикалык, ритмикалык, кыймылдуу оюндар. Мультимодалдык интеграцияланган методдун иштөө алгоритминин негизги этаптары. Биринчи — баланын деңгээлин аныктоо. Баланын кыргыз тилин канчалык түшүнөрүн, сүйлөй аларын жана кайсыл ыкма менен жакшы үйрөнөрүн сүрөт көрүппү, угуппу же кыймылдаппы байкоо жүргүзүү. Экинчи — жаңы теманы тааныштыруу. Сабактын темасын сүрөт, оюнчук, видео же аудио аркылуу көрсөтүп, угузуп берүү. Мисалы, алма, түз, бара жатат деген сөздөрдү көрсөтүү жана угузуу. Угуп, көрүп, кайталоо. Бала сүрөттү карап, угуп, анын сөздү өзү айтып кайталап үйрөнөт. Кыймыл менен көрсөтүп да жардам берет. Мисалы, жебе деген сөздү көрсөтүү. Оюн жана сүйлөшүү менен колдонуу. Бала жаңы үйрөнгөн сөздөрдү оюнда суроо жоопто, роль ойноодо колдонуп көрөт. Бул этапта бала сүйлөй баштайт. Сабактын аягында тарбиячы суроо берет, бала жооп берет. Ушинтип сөздөр баланын эсинде калат. Бул 5 этап аркылуу бала кыргыз тилин көрүп, угуп, кыймылдап, сүйлөп жана жандуу үйрөнөт. Мультимодалдык интеграцияланган ыкмада колдонулуучу ыкмалар жана каражаттар. Сүрөт менен окутуу балдарга жаңы сөздөрдү сүрөт же плакат аркылуу көрсөтүү. Мисалы, алма дегенде алма тартылган сүрөттү көрсөтүү. Экинчи — угуп, кайталоо. Тарбиячы айтат, бала угуп, кайра айтат. Үчүнчү — кыймыл менен көрсөтүү. Бала сөздү кыймыл менен билдирет. Мисалы, кара жорго дегенде бала бий менен көрсөтөт. Төртүнчү — ролдук оюндар. Дүкөнчү, бөлөкчү, дарыгер, бала болуп сүйлөшүү. Бешинчи — жаңылмач, ыр, жомок угуу аркылуу сөздөрдү эстеп калуу. Колдонулуучу каражаттар. Биринчи — сүрөттөр, плакаттар, темага жараша жаныбарлардын жана жемиштердин жана башка. Экинчи — видеолор жана аудио материалдар. Кыргызча мультфильм, жомок ырлар. Үчүнчү — оюнчуктар жана реалдуу буюмдар. Алма, топ, унаа, курчак жана башка. Төртүнчү — кыймылдуу оюндарга керектүү нерселер: обруч, шарик, жип. Бешинчи — курчак, театр же маскалар. Ролдук оюндар үчүн. Мультимодалдык интеграцияланган ыкмада баланын ролу: активдүү катышуучу болот, тек гана угуп отурбайт. Ар түрдүү сезим органдары аркылуу маалыматты кабыл алат, көрөт, угат, тийип көрөт, кыймылдайт. Өз алдынча ойлонуп эксперимент жүргүзөт, сурайт, байкайт, салыштырат. Жаңылык ачуу чыгармачылык көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.
Ал эми тарбиячынын ролу билимди бир нече ыкма аркылуу жеткирүүчү. Мисалы, бир эле тема боюнча ыр, сүрөт, кыймыл аркылуу үйрөтүү. Балага кызыктуу жана кеп сезүү каналдарын колдонгон шарт түзөт. Баланын ар бир реакциясын байкап, ага ылайык жооп берет, дем берет, жетелейт, бирок баланын өз алдынчалыгын колдойт. Ар бир баланын жеке өзгөчөлүгүн эске алат. Мультимодалдык интеграцияланган ыкмада тилдик компетенцияларга таасири. Бул ыкма баланы тилди көп тармактуу, терең жана табигый жол менен үйрөнүшүнө жардам берет. Түздөн-түз таасирлери. Биринчи, угуу жөндөмү өнүгөт. Ыр, жомок, аудио баяндар аркылуу бала тилдин табигый угулушун кабыл алат. Экинчи, сүйлөө жөндөмү жандуу колдонулат. Оюн, диалог, жомок жаратуу, суроо, жооп аркылуу бала өз оюн айтууну үйрөнөт. Үчүнчү, сөз байлыгы көбөйөт. Сүрөт, кыймыл, объект аркылуу жаңы сөздөр мааниси менен бирге берилет. Төртүнчү, тилге кызыгуусу артат. Ар түрдүү визуалдык жана угуу материалдар, видео, сүрөт, куралдар балага тилди кызыктуу кылат. Бешинчи, туура түшүнүү жана колдонууну калыптандырат. Үйрөнгөн сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү туура учурда колдонууга шарт түзөт. Алтынчы, көп тилдүүлүккө негиз боло алат. Эгер ыкма эки же андан көп тилде колдонулса, мисалы кыргызча жана англисче, тилдерди параллелдүү өздөштүрүүгө жардам берет. Мультимодалдык ыкма тилди жаттап үйрөнүүдөн көрө жана аны колдонуу менен табигый үйрөнүүгө түрткү берет. Бул тилдик компетенцияларды угуу, түшүнүү, сүйлөө, сөз байлык, туура колдонуу комплекс түрдө өнүктүрөт. Мультимодалдык интеграцияланган ыкмада пилоттук сыноонун натыйжалары. Биринчи, сүйлөө активдүүлүгү жогорулайт. Балдар жаңы сөздөрдү бат жаттап, сүйлөм менен айтууга аракет кыла башташат. Экинчи, угуу жана түшүнүү жөндөмү өсөт. Бала тарбиячы айткан сөздөрдү тезирээк түшүнүп, туура жооп бере башташат. Үчүнчү, сабакка кызыгуусу артат. Сүрөт, оюн, кыймыл кошулган сабактарда балдар активдүү катышып, жигердүү болушат. Төртүнчү, эске сактоосу күчөйт. Көрүп, угуп, сүйлөп үйрөнгөн сөздөр эске жакшы сакталат. Бешинчи, башка сабактарга таасири байкалат. Артыкчылыктары: баланы кызыктырат. Сүрөт, оюн, кыймыл колдонгон сабак балдарга жагат. Кызыгуусу менен тил үйрөнүшөт. Тилди бат үйрөнүшөт. Сөздү угуп, көрүп, кыймыл менен жасаганда бала бат түшүнөт жана эстеп калат. Ар бир балага ылайык келет. Кээ бир бала угуп үйрөнөт, айрымдары сүрөт аркылуу түшүнөт. Сүйлөйт жана жигердүү катышат. Бала жөн гана укпастан сүйлөп, кыймылдап оюнга катышат. Табигый тил чөйрөсүн түзөт. Сүйлөшүү, оюн аркылуу тилди кадимкидей колдонууга үйрөнүшөт. Ал эми кемчиликтери: биринчи, даярдык көп талап кылынат. Мугалим сүрөт, видео, оюн, аудио сыяктуу каражаттарын алдын ала даярдаш керек. Экинчи, көп убакыттын кетиши мүмкүн. Ар бир ыкманы колдонуп сабак өтүү көбүрөөк убакытты талап кылат. Үчүнчү, бардык жерде шарт болбойт. Айрым бала бакчаларда техникалык каражаттар, проекттор, үн жазгыч, акылдуу доска жетишсиз болушу мүмкүн. Төртүнчү, көп балалуу топтордо кыйыныраак. Балдардын баарына көңүл буруу, баарына активдүү сабак катыштыруу оор болушу мүмкүн. Мультимодалдык интеграцияланган ыкманы мектепке чейинки билим берүү уюмдарында, мектепте бардык тармактарында өздөрүнүн билим берүү системасына жараша колдоно алышат. Мультимодалдык интеграцияланган ыкмада баалоо критерийлери: мактоо, шыктандыруу инструменттери ар кандай каражаттар аркылуу заманбап технологиялардын жардамы менен.